Биздин көчөдө кайрадан той. Кошуна байкелерибиз келин алышты. Биринчи келини, биринчи жакшылыгы. Келин киргизип эле бир күндөн кийин свадьбасын берди. Тойго келип калдык. Бардыңыздар эле билип калгандай, биз мындай шаң шөкөттү аябай жакшы көрөбүз. Эч кимибиз калбай келдик. Эң кызыгы биз бул тойго биринчи болуп келип алыптырбыз. Бир дагы конок келе элек кезде. Кайсыл жакта жүргөнүбүзгө байланыштуу биз контенттерди ойлоно салабыз. Антракт башталды. Бул тойдо эң активдүү жана эң көп приз көп алган эле кошуналардын столу болду окшойт. Баардыгы эле бизди таанып калышты. Баргандан кеткенге чейин танцполдон түшкөн жокпуз. Озвучка видеолорун тартайын десек, залдан эч нерсе угулбай, анан сыртка чыгып алып тарттык. Антракт бүтүп, оюндар башталды. Оюндун шартын билбей эле чыгып алып, чуркамай оюн экен. Кечке чуркап отуруп 500 сом приз уттук. Сонун маанайда той дагы жыйынтыкталып, бата берилди. А бизде кошуналарда болсо продолжение, анткени ушул жаңы колонка менен микрофон алганбыз. Ачылышын ачып, тойдон кийин өзүнчө көчөгө чыгып, музыка коюп, бийлеп, каалоо тилектерди айтып, андан кийин гана үйгө тарадык. Эртеси эле кайра кайтарма чай болду. Биздин кошуналардын ушундай ынтымагы бар. Кудаларды сыр басты менен түштөндүрүү. Бул жолкусунда биздин кезек келген экен, биздин жана Нака байкелердин. Мырзаларыбыз койду союшту, биз болсо иче карынды тазалап, жууп, өзүбүзгө тиешелүү кызматтарды кылдык. Заготовкалардын баардыгын кылып, ошо менен сыр бастыбыз даяр болду. Кудаларга тартканы ушинтип сонун кылып дайындалып бардык. Ошентип милдетибизден кутулуп алдык. Эми биздин кайрадан кезек келгенге чейин спокойно жүрө беребиз. Кайра эле кайтарма чайдын эртеси кошуналарыбыз бизди кешикке чакырды. Кешик чай ичип келдик. Ошону менен биз Бишкекке чыктык.